Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Түркменстандын Аваза туристтик аймагында деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча Бириккен Улуттар уюмунун 3-чү конференциясынын ачылышына карата катышуучуларды тосуп алуу аземине катышты. Минкап башчысын Түркменстандын Халк маслихатынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов тосуп алды. Мындан соң министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Борбор Азия жана Азербайжан мамлекеттеринин башчыларынын жогорку деңгээлдеги жолугушуусуна катышты. Түркменстандын Аваза туристтик аймагындагы 2025-жылдын 5-8 августунда өтүп жаткан БУнун деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча 3-чү конференциясына 100дөн ашуун делегация келди. Ошондой эле Минкап башчысы деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча БУнун 3-чү конференциясынын ачылышында деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан 32 өлкө тобунун атынан сөз сүйлөдү. Алгач Минкап башчысы Адылбек Касымалиев деңизге чыга албаган 4 континентте 570 миллиондон ашык адамды түзгөн 32 өнүгүп келе жаткан өлкөнүн делегация башчыларына жана жалпы катышуучуларга президент Садыр Жапаровдун жылуу саламдарын жолдоду. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев деңизге чыга албаган өлкөлөрдү өнүктүрүүдө өнөктөштөрдү каржылык колдоо көрсөтүүгө гана эмес, билим берүү, техникалык жардам көрсөтүү жана инвестициялык кепилдиктерди берүүгө чакырды. Адылбек Касымалиев сөзүн жыйынтыктап жатып, бардык өлкөлөргө жалпы баалуулуктар, туруктуу өнүгүү жана гүлдөп өсүү боюнча жалпы максат аркылуу деңизге чыга албаган статусунан дүйнө менен байланышкан статуска өтүүнү каалап өттү. Кадыркулов Рустам Болотбекович Чолпон Ата шаарынын мэри болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Ысык көл районунун акими Жапарбек Ормонов кол койду. Жаңы мэрди эмгек жамаатына 4 август кечинде тааныштырды. Тааныштыруу учурунда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөнүн курорттук аймагынын бири болгон Чолпон Ата шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгы белгиленип өттү. Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын имараты жаңыланып, оңдоодон өттү. Жалпы суммасы 7 миллион 100 миң сомго капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Бүгүн ачылышы болуп, 55 жылдан бери иштеп келген имараттын жасалышына кызматкерлер кубанышууда. Теманы Асылбек Байылиев улантат. Исламбек Темиралиев дээрлик 41 жылдан бери Тоң райондук администрациясында эмгектенип келген. 1970 жылы пайдаланууга берилген бул мекеменин быйыл оңдоп түзүүдөн өтүп, жаңыланышы жеке эле Исламбек Темиралиевди эмес, жалпы мында иштеген кызматкерлердин бардыгын кубандырууда. Эми текущий ремонтторду ар бир райком секретары жасай берген. Ичин тышын жасалган. Могу коро жайды, тегерегин могу барын. Мына азыр мына келатсаңыз көздүн жоосун алат. Мына. Бул жер эң жакшынакай имарат болду. 55 жылдан бери эл кызматына эшигин ачкан мекемеде 2012-2018 жылдары утурумдук гана оңдоп түзөөлөр болуп турган. Райондук администрациянын имаратын толук оңдоодон өткөрүүдө мамлекет тарабынан 7 миллион 100 миң сом бөлүнгөн. Бүгүн ачылыш болуп, жасалган иштерден маалымат берилди. Бул райондук мамлекеттик администрациянын курулушунун мындай жаңыланышы бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун эл менен элди тейлеген мекемелердин койгон талаптарынын бири деп эсептейм. Ошол бизде келген жарандар таза, ремонту кооз болгон, заманбап имараттарда жарандардык баардык шарттар менен кабыл алуу максатында оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Көп жылдан бери мында мынчалык жыйын өткөрүп, биринин пикирин бири алышып, алдындагы ойлорду алдыда өтүп кеткен мыкты адамдардын белек печесин, белек печеде деген ал бир куралы эсештеки эмес, ал белек пече деген О2 тилек деген белек пече болот. Ошолорду айтып баарыбызды кубандырды. Имаратта рай администрация, райондук финансы башкармалыгы, салык, агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, статистика бөлүмү, аймактык шайлоо комиссиясы, мамлекеттик нотариус жайгашып, жалпы 100дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Жаркыраган имаратта иштөө кызматкерлердин ишке болгон кызыгуусун арттырат. Асылбек Байылиев, Данияр Акунов, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.
Балыкчыдагы алдыдагы кышка даярдык кызуу жүрүүдө. Шаар тургундары үзгүлтүксүз жана сапаттуу жылуулук менен камсыз кылуу максатында 2025-2026 жылкы сезонуна карата от казандарды оңдоо, түтүкчөлөрдү алмаштыруу жана кошумча үйлөрдү тоташтыруу иштери жүргүзүлүүдө. Жылытуу инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча ири долбоорда мамлекеттик колдоого ээ болуп, ийгиликтүү ишке ашып жатат. Балыкчы шаардык жылуулук менен камсыздоо муниципалдык башкармалыгы 2025-2026 жылкы жылытуу мезгилине карата пландык даярдык иштерин жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө башкармалыктын карамагында жалпы 10 от казан бар, алардын ичинен 4-өө консервацияда турат. Шаар аймагында жалпы узундугу 8,6 чакырымда түзгөн жер алдындагы жылуулук түтүкчөлөрү бар. Бул түтүкчөлөр аркылуу 87 көп кабаттуу турак жайда жашаган 2860 керектөөчү жылуулук менен камсыздалат. Жалпы Балыкчы шаарында 110 көп кабаттуу үй каттуу болсо, алардын ичинен 87си борбордук жылуулук түйүнүнө туташкан. Графикке жараша кетип баратат, өзүнүн убунда, өз убактысында. Азыркы биз жайгашкан жер бул 15 котельный, Соңкөл деп аталат. Биякта өзүңүздөр карап тургандай 9 электр котелу жана 4 мазут котелу жайгашкан. Азыр экөөсүн бүт амуровка кылып жасадык. 2 мазутный котел бүт сырткы амуровкасын баары тазаланып, ичинен кебек, көөдөн баары тазаланып, кайрадан амуровка болуп, жылына эле ушинтип жасай беребиз. Ачып, кайра тазалапчы, жылына жасала турган жумуштар. Негизи ар бир жети отканада ар биринде профилактикалык тазалоо иштери, ремонттук иштери бүт полным ходом жүрүп атат. Учурда жылытуу мезгилине карата бардык жабдуулар профилактикалык оңдоо жана тейлөө иштеринен өткөрүлүп жатат. Ошондой эле айрым от казандар толук жаңыртылып, алардын техникалык абалы жакшыртылууда. Быйылкы жылы Балыкчы жылуулук менен жабдуу муниципалдык ишканасынын көптөн бери көйгөй жаратып келген жылуулук түтүкчөлөрүн жаңылоо боюнча долбоору колдоо тапты. Долбоордун алкагында жалпы узундугу 6,6 километр болгон жер астындагы түтүкчөлөр заманбап материалдар менен алмаштырылып, иштер мамлекеттик каржылоонун негизинде ишке ашууда. Ошо жылдын башы менен өзүңүздөр билгендей иш башкармалыгы, президентибиздин иш башкармалыгы менен ошол жерден биздин долбоорубуз өтүп, биздин жылуулук трассабыздын 8,6-нын Кудайым буйрса 6,6 теплотрассасы жаңыланууда. Бул жаңыланууда жөн эле баягы эски трубаны кайра жаңыртып коюш эмес, жок, бул бүт толук кандуу демонтаждап эски трубаны, аны кайра жаңы сыртында уже изоляциясы бар, дайым жылуулукту кармай турган жакшы. Келечекте бул кийинки технологияга, бул жанагындай авариялык утечкалар, парывдарды табууга дагы ошо утечка болуп баштаган моментте көрсөтө турган датчиктерди орното тургандай ушундай технология алынып келинип атат бул жерге. Алдыдагы кышкы жылытуу мезгилине чейин бардык пландалган иштер толугу менен аяктайт деп күтүлүүдө. Башкармалык шаардын тургундарын сапаттуу жана үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Скөл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Ысык көл районунун Кош көл айылында жайгашкан Радуга Вест эс алуу жайында дүйнөлүк стандартка жооп берген жаңы заманбап мейманкана ишке кирди. Бул курулуш жайкы эс алууга келген туристтердин талабына ылайык ишке ашкан. 4 жылдыздуу мейманкананын ачылышы туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы айтып берет. Ысыкөлдүн түштүк жээгинде таза аба жана жаратылыштын кооз көрүнүшү менен курчалган Радуга Вест эс алуу жайында жаңы заманбап мейманкана ишке берилди. Бул Айбек эл аралык стандарттарга жооп берген, ыңгайлуулукту жана жогорку деңгээлдеги тейлөөнү айкалыштырган уникалдуу эс алуу жайы. Эки жарым жыл мурун мен жаңы заманбап отель куруу идеямды ишке ашырууну баштагам. Анткени эс алууга келген туристтер эл аралык деңгээлдеги шарттарды талап кыла башташкан. Менин максатым ошол талаптарга жооп берген жай куруу эле. Курулуш башталган учурда Түркияда жер титирөө болуп калды. Сапатсыз курулуштан улам жүздөгөн адамдар жабыркады. Биздин өлкөдө да курулуш иштерине көзөмөл күчөдү. Биз ошондо пайдубалын түптөп жатканбыз. Аны 6 метр тереңдикте казып, абдан сапаттуу кылдык. Бул мейманкана 4 жылдыздуу десем болот. 7-чи кабатта болсо, өзгөчө ресторанда курулуп жатат. Мейманкана жаратылыштын кооздугу менен заманбап шарттарды айкалыштырып, ар бир бөлмөдө ыңгайлуулук камсыздалып, коноктор жана бул жердин жашоочулар үчүн эс алуунун жогорку деңгээли сунушталган. Биздин 3 орундук номерибиз болот.
Биз саткандан тышкары бизге башка туристтер да келип эс алууга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин бул отелдин уникалдуулугу көл тарапты да карап, жана тоону да караган панорама менен курулган бул отелибиз. Абдан биздин ээлерибиз абдан ыраазы. Анткени чемодан менен эле кирип, эчтемке алып келишпейт, бияктан эс алышат. Заман талабына ылайык жаңыртылган мейманканадан квартираларды сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондор салтанаттуу ачылыш аземде ачыгыштарын алышып, биринчи жолу ак өргөлөрдүн босогосун атташты. Ак жылкы болсун. Абдан сонун экен номери. Это вообще шикарно. Бишкектен азыр келип, ушул өзүмдүн номериме ушул квартираны алдым. Ысык көлдүн жээгинде Радуга Вест деген жакшы пансионаттан алдым. Сүйүнүп атам аябай. Аябай жакшы ушундай жаңы мебелдер, жаңы сүрөттөр бүт бардыгы ичинде жабдылган. Абдан кубанычта сүйүнүп турабыз. Келинчегим экөөбүз бүгүнкү открытиясына чакырды эле. Ушу келинчегим экөөбүз тең открытиясына келип, ушу Радуга Вестте квартира алганбыз, ошонусун көрүп, биз ошол ушу дүйнөлүк деңгээлде курулгандыгына да сүйүнүп турабыз. Себеби биздин Кыргызстандагы ушундай болуп өнүп өссүн. Ошону менен бирге чет өлкөдөн келгендер дагы жакшы эс алууга ыңгайлуу шарттары сонун экен. Мейманкана жашыл технологияларды колдонуу менен курулган энергияны үнөмдөөчү системалар, суу тазалоо жабдыктары, зыянсыз материалдар пайдаланган. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн видео байкоо жана жогорку деңгээлдеги өрт коопсуздук системалары. Алгачкы келген коноктор жаңы мейманкананы Ысык көлдөгү эң заманбап жана ыңгайлуу жайлардын бири деп баалап, тейлөө деңгээлине жана кызматкерлердин жылуу мамилесине жогорку баа беришүүдө. Бул мейманкана туристтер үчүн гана эмес, жалпы Кыргызстандын туризм тармагына чоң салым кошкон ири инвестициялык долбоорлордун бири экени талашсыз. Айсел Телек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ысык көл районунан. Ысык көл айланасын тазалоо акциялары дагы да уланууда. Тоң районунда жашыл аймак демилгелүү жамааты баштаган жергиликтүүлөр активдүү катышып, көл жээгиндеги таштандыларды тазалап, айрыкча эс алуучуларга кайрылышып, тазалыкка чакыруу жүрдү. Кененирээк кийинки материалда. Ысык көлдү келечек муунга көздүн карегинде сактап берүү ар бир жарандын милдети. Мындагы чогулган жергиликтүүлөрдүн максаты дагы ушул. Ар бир келген эс алуучу өзүнүн тамагаш калдыктарын тазалап кетүүсү, булганууга алып келбээри бышык. Ата-бабалардын көл энени ыйык тутуп жасаган аярылуу мамилеси азыр да керек болууда дешет чогулгандар. Мына 100 жыл, 200 жыл мурун касиеттүү көл деп жүзүн жууп, анда санда эле түшсө керек шыпа ден соолукка деп. Азыр эмне болуп атабыз? Азыр ушу ваннага айланып салдык да, көлүбүздү ушунчалык ыпластык менен мамиле кылып атабыз көлүбүзгө. Тоңдуктарга, көлдүктөргө, жалпы кыргыз элге кайрылып атабыз ушу. Көлгө келгенде дарбыз болобу, алма болобу, коом болобу, эт жейсиңерби, болгон калдыктарды үйүңөргө ала кетсеңиздер. Кагылайын кыргыз калкым, кагылайын кыргыз элим. Мына ушу көздүн берметиндей болгон Ысык көлүбүзгө баарыңар келип атасыңар. Келгиле, баарыңар келгиле, эс алгыла, келип жакшынакай эс алып, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдап кетип тургула. Бирок келгениңер жакшы, келгенинден кийин ушу ысык касиеттүү ысык көлүбүздү таза кармап, таза тутуп, таза барктап, кичине ушу силерди мындай бир саптуу, намустуу, ушундай бир касиеттүү мен силерден ыйман ысап сурайт элем. Чогулган эл жеке эле тазалык тартипкөндөбөстөн жээктеги таштандыларды да чогултушту. Ага сырттан келген туристтер да кайдыгер карабай активдүү катышып, табигый сулуулукту сактап калууга үндөдү. Я уже не первый раз приезжаю на это замечательное озеро. Мен бул кереметтүү көлгө алгачкы жолу келген жокмун. Кыргызстанды анын ичинен Ысык көлдү абдан сүйөм. Анын тазалыгы жана сулуулугуна дайыма суктанам. Келген эс алуучулардын таштандыларын калтырып кеткенин көрүү мен үчүн өкүнүчтүү. Андыктан бул кол тийбеген кооздукту таза кармаса дейт элем. Туризмдин негизги агымын түзгөн Ысык көлдү өнүктүрүү мамлекеттик деңгээлде жүрүүдө. Жыл өткөн сайын жаңы шарттар түзүлүп, келген меймандардын саны арбып барат. Алга жылуу менен катар тазалык да сакталса, мындан да көптөгөн элге таанила бермекчи.
Асылбек Байалиев, Баатыр Абиев, ысык көл жаңылыктары. Ысык көл облусунун Жетөгүз районундагы Оргочор кой өстүрүү боюнча тажрыйба станциясынын базасын чыңдоо жана тыбыт эчкилерди жайылтуу максатында Баткен облусунун Тегирмен башы мамлекеттик асыл тукум заводунан 200 баш улак жаз айында Жетөгүзгө алынып келинген. Учурда чарбада багылып, быйыл алгачкы жолу тыбыт алышты. Темага аймактык кабарчыбыз Жанара Сагындыкова токтолот. Таза тыбыт эчки? Таза тыбыт. Чоң эчки болгондо килограммга берет экен. Придон тукумундагы улактар март айынан бери Жетөгүздүн бул чарбасында багылууда. Ысык көлдүн климатына көнүп, чоңоюп да калышты. Бул түр эчкилер тыбыттуу жүнү менен бааланып, суроо талапта жогору. Быйыл биринчи тыбытынын килограмм эле 3800 сомдон бааланды. Ар биринен 150 граммдан 200-250 граммга чейин тыбыт алынып атат. Баасы 2800 сомдон 1 килограммына 3500 сомго чейин болуп атат. Дагы баанын өсүшү күтүлөт. Буюрса ошол күтүлсө, анан дагы бир жакшы шарттарды түзүп, ушул породаны жайылтуу максатында бияка алып келгенбиз. Тыбыттап бүтүп, аяктап калдык. Тыбыттары бул тарактарга улам тыткан сайын мынтип чогула берет экен да. Өзү дагы мындай үлпүлдөгөн соонун жүндөр чыгат экен. Эчкилер Жетөгүз районунун муниципалдык чарбасына сыноо иретинде алынып келинген. Максаты тыбытты экспортко чыгаруу менен аймактын кирешесин арттыруу. Азыр эчкилер Кичи Көк чай коктусунда багылууда. Жергиликтүү бийлик алдыда дагы 200 баш улак алып келүүнү көздөп жатыптыр. Чарбаны дагы өнүктүрсөкпү деген ойдо туруп атабыз. Азыр тиги Казакстанда дагы ушундай порода эчки бар экен. Чоң чарба экен. Ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эгерде макулдашып договорлошсок, Минсельхоз менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат, квота алып берели деп атышат. Буюрса дагы бир 200-250 баш дагы эчки алып келсек деп атабыз. Бир эчкиден 450-500 граммга чейин тыбыт алууга болоорун айткан чабандар придон эчкилери багууга да жеңил экенин билдиришет. Тоодо жайытты жакшы, Кудай буюрса. Өзлөр жайылып жакшы көнүп калды, буюрса жакшы жайылат. Ошол 3 айдан кийин сентябрга жакын айылга түшөбүз, Кудай буюрса, айланбагабыз. Башка эчкиден деле бар экен айырмасы, мунун өзүнүн мындай жүрүшү, турушу, жайылышы башкача экен, чындыгы мындай тынч, жакшы жайылат экен. Ошол эртең менен кое берем, жакшы жайылып келет. Кеч күзгө чейин эчкилер Кичи Көк чай коктусунда кармалат. Андан соң айылга түшүрүлөт. Ал эми келерки жылы төл алган соң Акташ жайлоосуна, андан ары Акшыйракка чейин айдап баруу планы турат дешет чарбадагылар. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Жетөгүз району. Өлкө боюнча сандан сапатка өтүү демилгеси өз натыйжасын бере баштады. Айрыкча айыл чарба жаатында асыл тукум мал асыраган фермерлер эмгеги экеси акталып, түйшүгү азайганын белгилешет. Ал эми Түп районуна караштуу 9 булак айылынын тургуну Темирлан Абдылдаев таза кандуу уйларды багып, үй бүлөлүк кирешесин толуктоодо. 9 булак айылынын тургуну Темирлан Абдылдаев мына бул уйларды 2 жыл мурун Чехия мамлекетинен алып келген. Алгач 5 баш таза кандуу торпок сатып алып, акырындык менен көбөйтүп баштаган. Айтымында уйлардын бул түрүн багуу биздин аймактын аба ырайына туура келет. Суукка чыдамдуу келип, салкынды жактырат. Бул асыл тукум Манбилярд породасында уйларды 2013 жылы Чехия республикасынан Айыл банктын лизинг программасы аркылуу алып калганбыз. Ошондон бери жергиликтүү уйлардан айрылып, анан ушу таза кандуу Манбилярд уйларын өттүк. Багып атканыбызга 2 жылдын жүзү болуп калды. Уйлар Кудайга шүгүр. Жакшы башында деген 5 баш алдык. Сентябрь айы 5 ай бооз кезинде келди. Андан кийин алганда биринчи корктук. Кандай болот, эмне болот, адаптация. Андан кийин бир аз багып көрүп, мал жагып, андан кийин дагы алдык 5ти. Ошо ойдон көбөйтүп, аракеттенип атабыз, буюрса. Фермер бала кезинен малга жакын өсүп, алгач жөнөкөй мал багышчу. Ошол себептен жөнөкөй мал менен таза кандуу уйлардын айырмасы асман менен жердей дейт. Уйлардын бул түрү сүттүү келип, салмагы чоң болот. 1 жаш 1 айлык биз эркек торпокторду деген 200 миңден саттык, мисалы да, келтирип атам. Алды Лейлекке чейин кетти. Калганы биздин пристанга чейин кетти да.
Лелек, Стретенг, Актала ат башы сүт заводуна биздин жергиликтүү малды ошол баага жеткириш үчүн 2,5-3 жыл багыш керек да. Биз буга чейин деген аткорум менен алек болчук да. Эң бала кезде деген мектепти бүтүп элден мал алып кайтарып баштаганбыз да. Эң практика, өзүмдүн практикам. Элден мал алып багып баштадык. Андан кийин өзүбүз малды көбөйтүп, ошо малды деген чыгарбай, стойлый содержание менен аткорум кылдык 2-3 жыл. Анан бул порода кызыгып, ошондон кызыгып эле анан полностью породага өтүп кеттик. Ошондой болду. Анткени выход, мисалы жергиликтүү мал менен бунун выходы айырма бар да, бир топ эле. Бул асылдыкы мал по-любому плюс аябай көбүрөөк. Результат эт жагынан, сүт жагынан ошо жакканча анан ушуга басым жасап аз багып атабыз. Учурда күн ысык болгондуктан ойларды талаага жайып, музоолорун сарайга кармоодо. Жем чөбүн, соосун берип, жанынан чыкпайт. Ошого жараша жакшы кирешеге чыгып, айылда дагы ийгилик жаратса болорун айткан фермердин алдыга койгон пландары чоң. Айзат Анарбекова, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары, Түп району. Кикбоксинг спорту боюнча Индонезиянын командасынын машыгуусу Каракол шаарынын тоосунда өтүп жаткан маалым. Спорттук тажрыйба кооз жаратылыш менен айкалышып, спортчуларга жаңыча күч жана тажрыйба алууга мүмкүндүк берет. Индонезиялык спортчулар тоо үстүндө катаал шарттарда машыгып, өздөрүнүн чеберчилигин жогорулатууга аракет кылышууда. Кыргызстан кикбоксингдин дүйнөлүк аренасында өзүн орнотууга аракет кылып жаткан Индонезиянын курама командасын кабыл алды. Анда дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, Евразия чемпиону жана Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Эдуард Темиров Индонезиянын командасынын башкы машыктыруучусу катары өзүнүн окуучуларын 40 күндүк машыгуу үчүн Кыргызстанга алып келген. Условиялар, биздин тоолор, биздин аба аябай катуу жардам берет да буларгачы. Анткени кикбоксинг бул оңой спорт эмес. Кол менен да мушташат, бут менен да мушташат. Ошон үчүн буларга катуу подготовка керек. Биринчиден Индонезия деген бул остров, островной мамлекет. 18 000 островдары бар. Ошон үчүн буларда кыш жок. Көбүнчө эле джунглилер. Мындай өнүккөн шаарлар аябай көп. Ошон үчүн биздин Кыргызстанга келип тоолорду ушундай бийиктикте биринчи жолу тренировка кылып, тоолорду көрүп, мен баары эле таң калыштуу болуп атат. Бүт баары аябай жагып атат. Анан биздин кыргыз балдардын мамилеси, ушу жергиликтүү калктын мамилеси, Караколго түшүп атабыз базарга, кафелерге, биздин мамилелер жагып атат. Ушу кикбоксерлорго мен да аябай кубанычтамын. Жаратылышынын кооздугу жана бийиктиги кыргыз жеринде спортчуларга жаңыча күч жана тажрыйба алууга мүмкүндүк берет. Индонезиялык спортчулар тоо үстүндө катаал шарттарда машыгып, өздөрүнүн чеберчилигин жогорулатууга аракет кылышууда. Бул жерде алар кыргыз спортчулары менен тажрыйба алмашып, бири-бирине жардам беришет. Di sini kami akan melakukan training. Индонезия менен Кыргызстандын ортосундагы машыгуулардын айырмасы таптакыр башкача. Аба басымы дагы, дем алыш дагы оор экен. Тез эле чарчап калып жатабыз. Мындай машыгуулар сөзсүз өз натыйжасын берет деп ишенем. Кыргызстанда машыктыруучуларыбыздын жана жетекчилигибиздин алдында командабыз менен машыгып жатабыз. Бул жерде өзүмдү сонун сезип турам. Көбүрөөк тажрыйба топтоп, мыкты болууга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Мындай самалыктар Кыргызстанда спортты өнүктүрүүгө да чоң салым кошот. Индонезиянын командасы 1 ай бою машыгып, алдыдагы маанилүү Sea Game кикбокс боюнча мелдешке аттануу үчүн даярданып жатышат. Спортчулардын келиши жана машыгуусу өлкөнүн туристтик агымына да оң таасир этет. Анткени мындай иш-чаралар Кыргызстанды дүйнөгө таанытууга жардам берет. Yang saat ini sedang membawa tim kickboxing Indonesia. Мен бул жерге келгениме абдан кубанып турам. Кыргызстанга келерге чейин биз Ташкент Open турнирине катышып, 3 алтын медаль, 3 күмүш медаль утуп алганбыз. Бул жака келген спортчулардын экөөсү дүйнөлүк чемпионатка аттанып, калган 7си Таиланддагы башкы турнирге катышат. Ал эми бул жактын кооздугу, элдердин меймандостугу чындыгында жүрөк жылытат. Бизди бул жактан колдоп, жардам берип жаткандарга ыраазычылыгымды билдирем. Индонезия командасы өлкөбүздүн кучагында өздөрүнүн потенциалын жогорулатууга жана жаңы тажрыйбаларды өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. Коо жерлерде машыгуу процесси аларга өзгөчө атмосфера түзүп, алдыдагы ийгиликтерди камсыз кылууга жардам берет.
Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Ысыкөл жаңылыктары. Күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгүчлөр болду. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.